Мына сиз менен 1,5 айга созулган карантинден кийин кезип атабыз. Көп адамдар үчүн бул карантинде отуруу бир топ стресс алып келди. Кээ бир акылдуу адамдар мындан мүмкүнчүлүк тапты дегендей да. Сиз дагы баягы карантин мүмкүнчүлүгүн дагы мындай жаса кетирген жок окшойсуз дейм да. Азыр карантин мындайдыр айтканда үй бүлөнүн мындай бир башын кошкондой болду деп ойлойт элем да. Карантин көп нерсеге ар кимибизди ойлоого мындай бир мүмкүнчүлүк берди деп ойлойм да. Ар бирибиз убакытты токтоттук дагы, кандайдыр бир деңгээлде айтканда көз караштарды, ойлорду, ушундай бир башкача бир сезимдерди мындай бир жыйынтыктоого же бир системалаштырууга дагы мүмкүнчүлүк берди деп ойлойм да. Эми албетте карантинде биздин акыныбыз Шакем айткандай каран түн деп айтпадыбы? Ошо чындыгында бул өзү жалпы эле адамзатка түшкөн каран түн болду деп айтып койсо болот да, каран түн болуп калды. Бирок биз бул карантинден, бул таажы тумоодон бир нерсени билдик да. Биз адамзаты буга чейин аябай көкүрөбүздү кагып, биотехнология, информационный технология, жасалма интеллект, ушул боюнча аябай адамзат ушундай бир чоң прогрессти жасады. Адамдын эволюциясы таптакыр мындай бир жаңы баскычка көтөрүлдү деп айтып атпайбызбы? Бирок биз ошол нерсени адамды ордуна коюп койду деп ойлойм да, таажы вирус. Көрсө биз бир вирустун алдында алсыз экенбиз. Экинчи жагы албетте чыгармачыл адамдарга мындай бир өзүнчө бир орусча айтканда уединиться эткен жакшы да, өзүнчө калып. Мисалы үчүн мен чыгармачылыкта жалгыздыкты жакшы көрөм да, жактырамын. Жалгыздык ушуну ашыкча үйүн дагы, кандайдыр бир шыбырт дагы, башка нерсе да болуш керек. Ошол аурада жашашым керек да. Бир чети бул жагынан алганда, чындыгында карантин ушул жагынан мага дагы башка менин калемдештериме дагы, чыгармачыларымдарга да ушундай таасир берсе керек. Себеби ар бир нерсенин жакшы жактары да бар да, жамандын да жакшы жактары бар. Жанагы Достоевский айткандай, зло порождает добро деген сөз бар. Менин оюмча көп чыгармачылардар көптөн бери ойлонуп, колу тийбей келген нерсе иш пландарын дагы эме кылды болуш керек деп ойлойм, караштырып. Мен ушу карантин учурунда көп нерсе окудум да, көп китептерди окудум. Анан бир 2-3 макала жаздым, бирок чыгарма жазганым жок. Анан ошол учурда сүрөт тарттым. 3 сүрөт тарттым. Билесиз, уксаңыз керек, мен ушул боек менен сүрөт тартам да, илгертен эле бар болчу. Эмнегедир кийинки бир 10-15 жылда мындай бир менин активдүү мындай бир эс алымым бир эмеси болуп калды да, өзгөчө бир бөлүгү болуп калды. Ошондуктан 1-2 картина тарттым, сүрөт тарттым. Негизи көп өзүм үчүн пайдасы тие турган, мага керектүү, менин жан дүйнөмө ушундай бир кандайдыр бир азык бере турган бир чоң бир чыгармаларды окудум. Көптөн бери колум тийип аткан эле да. Сүрөт тарткан өнөрүңүздү көпчүлүк биле бербесе керек. Ал жагына дагы өзүнчө сөз кылат окшойбуз. Карантин убагында сиз сүрөт тартып, макала жазып атканда башка окумуштуулар, адабиятчылар сиздин чыгармаңызды окуу менен алек болушту. Чоң адабиятчы, окумуштуу Советбек Байгазиев болсо, сиздин чыгармачылыгыңыздын алгачкы этабын иликтеп, бир чоң макала жазып жарыялады Кут билим гезитине. Султан Раевдин көркөм гуманисттик концепциясы деп аталат. Күн кармаган бала деген повестиңизге аябай жиликтеп жазып, ошол жерде аягында мындай деген бүтүм чыгарып атат. Бул көркөм боёго өчпөгөн, өлбөс чыгарма деп аягында бүтүм жасады да. Анан ал жердеги негизги ой ошол кайра куруунун башталаардын алдында болуп аткан жазылган чыгармада. Ошол убакта эле сиз баягы адабиятка жаңычыл ойлонгон жазуучу катары киргениңизди көрсөтүп атат. Сиз ушу чыгармачылыкка адеп киргенде эле советтик мезгилде окуганыңызга карабай, социалисттик реализмге окуп сугарылганыңызга карабай, ошол салттан четтеп, ошол таасирден эмнегедир эркин калем шилтеген экенсиз да.
Ооба мен биздин урматтуу ушул окумуштуубуздун менин алгачкы чыгармачылыгым жөнүндө жазган изилдөөсүн окудум. Албетте көп маселелерди ошол менин повестимдин тегерегинде бир топ маселелерди айтты. Бул мен айтар элем акыркы кездердеги ушул чыгармачылыгыма болгон бир фундаменталдуу мамиледин бири катары эсептейм да, Саатбек агайдын адабиятынан. Бул роман сиз айткандай эле ушул кайра куруу доорунун мезгилинде жазылган. Бул жерде ошол мезгилге болгон ички каршылык, ички значит мамиле себеби ошол нерседе биз албетте Советтер Союзунун тушунда тарбияландык, өстүк, биз ал доорго эч нерсе айта албайбыз, бирок ошол учурдун эң акыркы мезгилдеринде ошол чоң союз ыдыроонун алдында турганда, кайра куруу башталганда башкача бир процесстер жүрдү да биздечи. Биз бир коомдон экинчи коомдун ортосундагы ыдыроонун процессинде, доорунда жашадык да. Ошол нерседе албетте биздин ар бир адамдын өзүнүн доорго болгон көз карашы, өзүнүн мамилеси болот. Бул менин ички жан дүйнөмүн ошол система болгон протести катары кабыл алса болот да. Себеби күн кармаган бала деген өзү аты эле айтып тургандай бул символикалык мааниси бар. Өзгөчө бир мындай бир өзүнүн айта турган философиясы бар. Мисалга айтканда ошол мезгилге болгон көз караш, жаш жазуучунун көз карашы катары айтса болот да. Мен студенттик кезде 5-курста бүтүп атканда ошол роман жазылган эле, ошол университетти бүтүп атканда жарык көргөн да. Асанбек Стамов жазуучу агайыбыз баш сөзү менен Ала тоого чыккан биринчи жолу. Анан бул повестти мен ошол жазганда каармандын реалдуу типаждары бар болчу да. Ошонун тегерегинде ойлонуп, ошонун тегерегинде мындай бир көркөм бир синтез жаратып, ошого аракет жасадым. Албетте мен өзү совет адабиятынын, сиз айткандай социалисттик реализмдин эстетикасында тарбияландык да. Бирок ошол эле учурда биз ошол нерсеге өзүбүздүн Сервантес деле, Дон Кихот, рыцарьлардын жана рыцарьлар жөнүндө жазылып аткан романдарга каршы жазган да бул. Пародия кылып турабы, но тем не менее классика болуп калды да. Биз ошол күн кармаган балада башкы каарман бала өзү мындай балалык өзүнүн романтикасы менен, дүйнөсү менен жашаган. Анан мен адамдарга күндү кармап келем деп атып, күндү кармап келип, анан күндү адамдарга берем деп атпайбы? Баланын эми бул романтикалуу сөзү. Бирок ошол эле учурда адамдарды башкача мамиле жасаган, адамга адамгерчилик мамиле эмес, башкача бир өзүнүн түшүнүгүндө, өзүнүн баалуулугунда, көз карашында мамиле кылган адамга коомдо өзгөчө сый болуп атпайбы? Берки күн кармап келем деген баланы бул мээсинен айныган же мындай бир чала адам катары атпайбы? Биз демек айтканда бизде ушундай бир түшүнүк болуп калды. Адам үчүн, мезгил үчүн, адамдар үчүн ушу жан дүйнөмү, мындай бир ички жан дүйнөмүн жарыгын берем деген адамды биз эч качан түшүнбөйбүз да. Ошондой адамдарды биз келип чалыш көрөбүз. Бизге могу байлыгы ашкан, дүйнөсү ашкан адамдар ушундай бир өзгөчө бир культ болуп калды да. Демек, мен айтайын дегеним, ошол романда биздин коомдогу карама каршылык, конфликт ушундай нерсе жаралып калган да. Кайра куруу доору бул сөзсүз түрдө бул системанын талкаланышына, системанын картадан жоголушуна алып келе турган өзгөчө табигый процесс болуп калды. Ошол учурдагы коммунисттик бийликтин башкаруучусу болгон раис менен конфликтке барган жанагы чабан кайсы бир деңгээлде ошол Айтматовдун Танабайы же болбосо кийинки андан кийин жазылган баягы Бостондун бир катарындагы ошолорду толуктаган бир образ деп айтсак болот окшойт го. Ооба, ошентип койсо болот. Ошол Чыңгыз Төрөгөч Айтматовдун жазган мезгилинде дагы ушул коммунисттик системага каршы чыккан, өзүнүн көз карашы, өзүнүн дүйнөсү бар адамдар, каармандар болгон да. Ал бекеринен жазылган эмес да. Ошол системанын эң гүлдөп апогейине жетип турганда Чыңгыз Төрөкулович ошол маселени көтөрүп чыккан. Бул Чыңгыз Айтматовдун адамдыктагы, жазуучулуктагы чоң каармандыгы да ошол мезгилге системага каршы чыккан адамдын эң алгачкылардын эң алдыңкы сабында турган
бул Чыңгыз Айтматов болгон. Советбек Байгазиевдин байкаган дагы бир сиздин чыгармачылыгыңыздагы өзгөчөлүк баягы кейипкерлердин автордун баягы диктатынан эркин болгондугусун жазып атат да. Кыргыздын баягы мындай салттуу адабиятында карап келгенде көп авторлор баягы каалагандай сүйлөтүп, каалагандай калчап баягы мындай кейипкерлердин ордуна мындай автордун өзүнүн мындай үстөмдүгү күчтүү болуп кетип атпайбы? Сиз кейипкерлерди мындай өзүнүн жолуна коет экенсиз, алардын образы, алардын өзүнүн диалогу, монологу менен ачылат экен. Албетте биздин социалисттик реализм бул идеологиялык адабият болчу да. Адамдын өзүнүн, ошол коомдун адамынын культун түзүүгө жазуучулар ошого түздөн түз багытталып ошол чыгармалар жазылчу да. Мен айтар элем, жазуучу эч качан өзүнүн кейипкерлерине, каармандарына кукловод болбош керек да. Кейипкерлеринде өзүнүн жашоосу бар, өзүнүн табияты бар, дүйнөсү бар. Ошону эң башкысы, эгер жазуучу өзүнүн кейипкерине, өзүнүн каармандарына, өзүнүн жазып аткан чыгармачылыгына эркиндик берсе, сөзсүз түрдө табигый чыгарма жаралат да. Анан кийин аны мажбурлап, саясатка ылайыктап, же бир кайсы бир максатка ылайыктап койсо, ал сөзсүз түрдө бул чыгарма болбой калат да. Чыгарма өзүнүн табиятын, адабият деген табиятын жоготот да. Ошондуктан мен деле ошондой адабияттардын алкагында тарбияландым да, өстүк да. Биз окудук оң карман, терс карман дегендердин нерселердин баардыгынча. Адамды өзү эле ошол системанын адабияты экиге бөлүп атпайбы, оң, терс. Биз ал ошол стандартты китепти окуп биринчи барагынан баштаганда эле сезе баштайбыз. Бул Асан терс карман экен, Үсөн оң карман экен депчи. Анан экөөнүн ортосундагы конфликт менен аягына чыгып кетебиз. Ошондуктан адабияттагы нерсе адамды эч качан экиге бөлбөш керек. Аны окурманга коюш керек, окурман өзү сезип алыш керек. Кандай адам экен, анын жан дүйнөсү кандай, көз карашы кандай. Жазуучу эмнени айтайын деген бул окурмандын өзүнө коюш керек. Окурманга эч качан мындай сагызды чайнап бергендей берүүгө болбойт да. Биринчи кезекте албетте жазуучунун негизги милдети, функциясы ушул бул чыгарма сөзсүз түрдө көркөм эстетиканын предмети болуш керек да. Окурман кабыл алса, өзүнүн максатына жеткен болот да. Эми сиздин чыгармачылыгыңызга кайра кайтып келсек, сөз тискинин сиздин баягы соңку романдарыңыздын бири болгон Жан жаза деп аталган чыгармаңызга бурсам. Бул романыңыз кыргыз адабиятында өзүнчө бир жаңылык болду. Карама каршылыктуу болсо дагы көп резонанс туудурду. Бирок баарынан жакшы пикирди Абдыгер Муратов айтты окшойт. Эми бул чыгармада абстрактуулук, сюрреализм, метафора, мына ушундай айкалыштардын шиеленисинен жаралган чыгарманы Абдыгер Муратов айтты. Бул метафора роман деп айтты. Бул романды окуш үчүн, мисал үчүн, баягы катардагы окурмандын иши өтпөйт окшойт. Мүмкүн бул романдагы идеяны түшүнүш үчүн окурмандын бир интеллектуалдык даярдыгы болуш керек окшойт. Чыңгыз Айтматов мурда бул чыгармаңыздын окуганда убагында окурмандын даярдыгы керек деп айткан турбайбы? Бул чыгарма өзү мындайча айтканда бул дүйнөгө болгон көп пласттуу көз караш деп айтар элем да. Себеби биз эч качан жазуучу бул ориентирди окурманга албаш керек да. Бул окурман түшүнбөй калабы же окурман мындай болуп калат. Окурманды биз антип ойлобушубуз керек. Окурман ар биринин өзүнүн түшүнүгү, өзүнүн деңгээли, өзүнүн даярдыгынын бийиктигинде, даярдыгында чыгарманы кабыл алат да, кабыл алат. Анан эң башкысы жазуучу эмнени айтайын деген, кайсы көз карашты билдирейин деген. Албетте бул Жан жаза романында бир топ адабий багыттардын бир көкөтө бир мындай уюткусу, бир синтези барды да. Себеби жашоонун өзү ошондой болуп атпайбы? Жашоодо бир эле реализм гана эмес, сюрреализм, ар кандай бир көз караштардын уюткусун да чыгартабыз да, биз айткандачы. Мисалы үчүн Маркестин деле чыгармаларын алсаңыз, бул кишиникинде дагы магический реализм деген бир направление бар да. Себеби адамдын өзү жашоосу, адам өзү бүт мындай айтканда дүйнө менен гармонияда жашаган индивид да, аны ар ким сезе бербейт. Ошол жан жазанын негизги нерсеси, идеясы деп коебузбу, же айта турган ою, адам сөзсүз өзүнүн ишине, өзүнүн айтканына, өзүнүн жасаганына жооп бере турган табияттын бир чүрпөсү да. Биз сөзсүз жооп беребиз. Биз албетте жооп беребиз дегенде эле акыр заман келгенде, же аламат күн келгенде, же тозокко түшкөндө же жооп бербейт. Адам сөзсүз түрдө
ошол эле учурда өзү жооп берге турган учур келет да. Учур келет. Анан ошондо ушул романда адамдын жазасы эмнеде? Мына биз айтабыз адамдын жанын, бул жараткан берет. Жаныбыз жараткандан дейбиз, туурабы? Ошол нерсени алып караганда бул эң ыйык нерсе да. Жараткандан берилген нерсе. Бул жашоого болгон укук, жашоого болгон метрика, жашоого болгон табияттын белеги катары, мүмкүнчүлүгү катары айтсак болот да баарыбызга. Мына бизге азыр болуп аткан, коомдо болуп аткан баардык процесстерди караңызчы. Качан ушундай болчу эле, качан ушундай деңгээлге жетчү элек, качан ушундай ыйман же пейил, ушундай бир деградацияга, ушундай нерсеге түшөт эле да. Мына парадоксту карабайсызбы? Мына адамды ыйманга чакырган азыр көп институттар бар дейли. Билим берүү системасы, башка системалар, ошол эле мечиттер, дин ушундай бир болуп көргөн эмес да. Союз мезгилинде мындай нерсе жок болчу. Бул институттар ролу 3-чү планда болчу да. Азыр аябай 1-чи планга чыкты. Бардыгы эле ыйманга чакырат, бардыгы эле моралга чакырат, бардыгы эле адеп акылга чакырат. Бирок реалдуулук таптакыр башкача болуп атпайбы? Таптакыр башкача болот. Мына атасы баласын, баласы атасын, ушундай нерсе болуп атпайбы? Эң бир ушундай бузулуу адамдык ыймандын деградациясынын апогейине жетип калдык да. Ошол учурда ушул Кудай берген, жараткан берген жаныбызды да биз алып жүргөн жашоого укук берген өзгөчө бир ыйык нерсени дагы күнөө кылып алдык. Жандын жазасы, адамдын жазасы болуш керек. Жаза адамга берилет. Бирок адамдан да өтүп жанына берилип атпайбы? Жандын жазасы. Ошондуктан бул романда айтарыбыз бардык нерсеге жооп берүүгө биз даяр болушубуз керек. Жооп беребиз. Биз ошол күндөрдүн бир күнүндө биз ошого бетме бет келебиз дагы. Бизден суралат ошол нерсени. Акыркы суракта дагы, акыркы дүйнөдөн кетип атканда дагы биз өзүбүздүн ишибизге жооп беребиз. Биз ар бир нерсени ошол жооптун биз кандай жооп беребиз, биз кайсы жоопту айтабыз, ошого жараша биз өзүбүздүн жашообузду дагы бардык ыйман, башка маселеси бардыгын ошого үндөш кылышыбыз керек да. Биз жооп бере алабызбы чындыктын көзүн карап? Сиз бул романыңызда ушу азыркы учурдун баягы эң бир мүшкүлдүү, көйгөйлүү темасын көтөрүп атасыз, албетте. Бирок баягы азыркы окурмандар көркөм чыгармадагы метафора эмес, мындай жөнөкөй сөздөгү метафораны дагы түшүнбөй интеллектуал деңгээли мындай бир топ бөксөрүп да азыркы учурдачы. Анан ошол себептен улам мүмкүн ошол сиздин көркөм чыгармадагы айтайын деген негизги оюңузду таба албай, ошол жагынан мүмкүн баягы көркөм интерпретацияны жандыра албай атышат го дейм да окурмандар. Албетте ал жактары да бар, андай татаалдыктар да бар. Өзү романды окуганда мен ошол башталышында, башкы главасында бир 45-60 бетке чейин бул мындайча айтканда окурманды эме кылат да, тестировать этет да. Ошол 60 беттен кийин нары кетеби, кете албайбы? Же ошол барактардын арасында калып жаап коебу? Ушундай нерсе бар да. Себеби ошол нерсеге окурманды даярдаш керек да. Бул жерде башка жерде кеп болот, бул жерде башка мындай бир көндүм эмес маселе жөнүндө айтылат депчи. Ошондон көпчүлүгү мага айтат, мен окуй албай койдум, түшүнбөй калдым. Башында 3-чү бетте эмне жазылганын 16-чы бет келгенде түшүнбөй калдым. Ушундай да. Анан негизи бул жерде ушул окуп чыгууга биринчи кезекте ынта коюш керек да. Мен бир таң калам, ушул окубай туруп ушул романды сын айткандар да бар да. Сын айткандар окубай туруп таптакыр окубайт. Мен бирөө аябай сындап жазып туруп, мен айттым, каармандарды эле атын атып бериңизчи, башканы сурабайын дедим да. Десем, жок, мен окуй элек, мен эми окуйм дейт. Анан кандай бир деңгээлде айтып атасыз депчи. Анан романдагы каармандар бар эмес, мисалы Чыңгыз хан, Таиса Афинская, Искендер Зулкарнайн, Король Лир, Клеопатра деген каармандар бар да. Бул анан кийин бул ооруканадагы коюлган алардын аты да. Анан аларга ошолордун реалдуу каармандардын жаны келип ошолордун эмесине орнойт да.
Анан бул нерседи айтып атканда Чингисханды айтабыз, Македонскийди айтабызбы, дүйнөнүн жарымын караткан депчи. Дүйнөнү ушундай кылган император болгон, ушундай лавр, ушундай тажыны башына кийген депчи. А бул ошол тажыны, ошол дүйнөлүк эменди тирандыкты эмне менен эме кылды? Же генийлик же тирандыкты. Биринчи кезекте адамдын өмүрү менен, адамдын каны менен ошого жетип атпайбы, ошондуктан ошол жерде бул көп нерсе бар да, көп параллелизм бар. Сиз айттыңыз метафора, бул жерде контрапункт деген бар, ар кандай нерсе бар да. Адабиятта боло келген көрүнүш. Мисалы үчүн ар бир чыгарманын окурмандар ошол замат эле пайда боло калбайт. Аны түшүнгөн окурман кайсы бир убакыттан кийин чыгышы да мүмкүн экен да. Мисалы үчүн убагында Уитмендин чыгармаларын окуп алып, окурмандар, калемдештери баардыгы аны шылдыңдап күлүшкөн да. Андан кийин канча убакыттан кийин анан ой бул Уитмен деген гений чыгармалар жазган турбайбы деп анын чыгармасынын акыйкат бааны кийинки муун берип атпайбы? Албетте, мындай эле жөнөкөй мен мисалды айтайын, жаңыдан чыкканда окурмандар аябай аз болгону жаңы эле чыккандачы. Китеп текчелеринде турду. Жарым жылдан кийин таптакыр калбай калды да, таптакыр калбай калды. Себеби ар бир чыгарманы кабыл алуу да өзүнчө кыйын да, өзүнчө кыйын. Анан кийин мен Чыңгыз Төркүчкө келгенде Чыңгыз Төркүчтү 1,5 жылда окуган да, 1,5 жылда окуган. Өзү буяка келип калды, элчилер анда кызматта. Анан келип калып, анан кийин мага эртең менен чалган. Эртең кандайсың, жакшы? Сен мага кечинде келип кетчи депчи. Анан кийин мен ойлодум сөзсүз түрдө жана чыгарма боюнча, роман боюнча дагы сөз болуш керек депчи. Чынында бардым, барып отуруп сүйлөштүк. Анан кийин Чыңгыз Төрөкуловичтун айткан сөзү эме болду. Мен романыңы окуп чыктым деди. Буну романды көп адамдар түшүнө бербейт го дейт. Айрыкча биздики. Буга мындайдыр айтканда мындай даярдык керек экен деди. Бул романды окучу. Мен дагы кээ бир жерлерде чаташып кеттим деди. Деп айтты да. Анан ошол эле сөз мага чоң баа болду да. Анан айтты, бир гана роман өзү мага жак деди, бир гана таклифим бар. Бул таклиф деп айтчу да агай. Таклиф деди, анан кийин эгер кабыл алсаң, ушул жөнүндө ойлонгун деди. Мен өзүңөр билесиңер да, биринчи чыгып жүргөндө акыркы пайгамбар деп чыгып жүрбөдү үзүндүлөрү 91-жылдары. Кийин кыргыз рухуна да чыкты, башка эмелерге да чыкты. Акыркы пайгамбар деп үзүндүлөр бергем да, мындай окурман кандай кабыл алат экен деп аз-аздан үзүндүлөр бергем. Акыркы пайгамбар деп койгон атым мени көп ынандырбай атат деди. Себеби бул романды эртең эле ушул ат менен чыгарсаң, окулбай атып тепкиде каласың деди да. Окулбай атып тепкиде каласың. Ошондуктан бул романды атын ойлонушуң керек деди. Бирок мен чын айтсам, сага телефон чалгандан кийин эле өзүм ойлоно баштадым деди. Кандай ат ушу туура келет эле. Кийин анан Султан айтып жүрөт эле, менин романымдын атын Чыңгыз Төрөкулович коюп берген деп сөз кылып жүрөт эле деп ойлондум дейт. Ойлондум деди, бирок сен келгичең дагы азырда айтам, чындыгын айтканда мен таап алган жокмун кандай ат коюшту депчи. Көп ойлондум. Анан себеби бул романдын өзөгү жан жөнүндө болуп атпайбы дейт. Адамдын душасы жөнүндө, адамдын жан дүйнөсү жөнүндө сөз болуп атпайбы? Өзөгү. Ошондуктан улам бул романдын аталышы бирок жан сөз түрдө ошол сөзгө эме болуш керек. Мындай бир ага дагы мындай бир жөлөк боло турган дагы бир сөз керек деп, анан ойлонгун деп мага ошондо айтты да. Мен аябай чындыгын айтканда ичимде аябай ушундай бир сүйүндүм да. Бул кишинин каранын көргөндө эле канча сүйүнчүбүз, анан ал кишинин ою болгондо албетте мен үчүн өтө чоң эме болду. Анан акыры бир жолу Казакстанга, Алматыга форум болуп калды. Чыңгыз Төрөкулович барган кыргыз-казак интеллигенция форумуна. Ошол жерде казак туугандар бизге казак адабияты деген гезитти берди, жанагындай сумкага салыпчы. Анын кечинде гостиницага барып, мен кылып мындай окусам, бир макаланын аталышы турат, Жан Уран дегенчи. Жан Уран деген сөз кандай болду экен деп, эртеси Нурлан Оразалин деген жазуучу бар, ошону сурадым. Нуке, Жан Уран деген сөз эмне деп сурадым да, казакча кандай болду десем, ой сүке бул деген кимиң кой дейт. Жандын ураны дейт да. Анан кийин болду, мен ошол ура дедим, таптым дедим. Эмнени таптың дедим, жок бир нерсени таптым деп, анан ошол бул ага чейин жана жаза деп коюп аттым да. Ал чотор преступление наказание окшоп кетти. Анан кийин келип жана деген сөздү алып салдым дагы.
жан жаза болуп калды. Мындай бир жаңы сөз болуп калды. Чындыгында бул сөз жок, мындай сөз жок. Ошондуктан ушул улуу жазуучунун ушундай берген чоң мындай эмеси ушул нерсеге түрттү да. Ошондуктан эми бул роман өзү мен айтар элем азыр көптөгөн тилдерге чыкты. Ошол эле Лондондон чыкты, мына Анкарадан чыкты, Астанадан чыкты, Кореядан чыгып атат. Азаттык радиосунда дагы ошол роман жөнүндө жазды. Амирбек Усманов ошол жаза роман жөнүндө ошол Лондондон чыккан 3000ге жакын мындай пикир айтылыпты, ар кандай пикирлер айтылыпты. 3000ге жакын. 3000ге жакын. Амазона деген, Amazon UK дегенде сатылды. Өзүңүз азыр айтып өттүңүз, бул чыгармаңызды 90-жылдардын башында эле баштагансыз. Биринчи аталыш акыркы пайгамбар эле. Анан кийин сиз аны жазып бүткүчө чейрек кылымга жакын убакыт өтүп кетти. Мен жана убакыт жөнүндө, убакыт менен чыгармачылыктын диалектикасы жөнүндө сизден бекер сураганым жок. Эмне үчүн ушунча убакытка созулду? Мен айтар элем ошол алгачкы эмеси 91-жылы башталган да, 91-жылда анда жас деген комсомолдун гезити бар да, ошол иштеген Мелис, драматург Мелис Досмон экөөбүз. Ошол жерде 2-3 санга жарылаганбыз. Анан кийин Кыргыз рухуна да жарылаганбыз да. Бул убакыттын өткөндүгү, мезгилдин ошончолук узакка созулуп кеткендиги бул романды мен айтар элем пайдасына гана жүрдү да. Себеби ошол роман менен чогуу параллелдүү түрдө ошол ойлонуп келдим да мен. Ойлонуп көп нерсе, көп жагынан менин оюмча роман байыды, өзүм да байыдым да ошол жазып атыпчы. Себеби көп көз караштарды, көп философиялык нерселерди, көп нерсени камтыганга ошол мезгил өзү жардам берди да. Эгерде 91-жылдагы жазылган деңгээлде гана чыгып аткан болсо, ал бул деңгээлге жетпейт эле деп айта алем да. Кээде жазып процесс деген ар кандай болот да. Мындай айтканда илхам келип жазганда жазасың да, анан мендеги эң эле кыйын нерсе бул ошол жазып аткан нерсеме акыркы точканы коюш да. Акыркы точканы кое албасам мен кыйналам аябай. Анан келип бир акыркы точканы койсом ошол күнү тынч уктайм, тынч жатам да. Анан кое албасам ал таптакыр кыйналасың да. Ошондуктан кээде романдан жазып атып чыгып кетесиң процесстен, чыккандан кийин ар кандай болот да. 1-2 күндө кайрыласың, же 3 күн, бир жумада кайрыласың, же бир айда кайрыласың, кээде бир жылда кайрылган мезгилде да болот. Ошондой убакыт көп ирмендирип кетти. Бирок ошонун баардыгы пайдага гана жүрөт да. Себеби романдын ошол нерседе, ошол нерседен, ошонун орбитасынан чыгып кетесиң дагы, башкача ойлонуп, башкача көз караштар болот. Ошонун баардыгы таразалайсың, синтездейсиң. Швецияда эл аралык адабий сынакта баш байга алган Топон романыңыз дагы окурмандар тарабынан жакшы кабыл алынып атат. Анда дүйнөнү сактап калуу жөнүндө мындай глобалдык идея жөнүндө сөз болуп атат. Адамзатты жарга такаган руханий апаат жөнүндө болуп атат. Баягы Нух пайгамбардай болуп ушу дүйнөнү сактап калууга мүмкүнчүлүгү ушул убакта бир эле үй бүлөнүн мүмкүн колунда туруп атат, бирок анын дагы шансы калбайт экен. Бул кайсы бир деңгээлде 19-жылдагы баягы Кыргыздын атактуу ойчулдары Арыстанбек менен Калыгулдун ошол учурдагы баягы пессимисттик бир ой толгоолору, алдыдагы бир 50 жыл, 100 жылда боло турган окуяларга мындай көрөгөчтүк менен мамиле кылганга аракет кылгандары, ошолордун мындай заманист акындардын, ойчулдардын бир толгонгон ой чыгармачылыгындагы идеяларды бир улантуу катарында карап жатам да. Албетте ал нерсе бар. Тиги Калыгул атабыз, Олиялар айткандай, албетте алар өзгөчө феномен болушка керек. Ошол эле мезгилде дүйнөнү мындай бир системалык карай алган, ушундай бир акылы болгон экен ошол адамдардынчы. Чындыгын айтканда ошолор айткандай эле болуп атат. Мисалы үчүн ошол кишилердин мээсин чыңалткан ойлор, ушу дүйнөнүн акыры заман, ушундай пессимизм дейбиз, башка дейбиз. Но анда эң башка нерсе дүйнөнү көрүп койду да, как сканерге салгандай элечи алар, Ошондуктан бул дагы бекер эмес. Албетте бул нерсе өзүнүн генетический эс тутумун ошол эле учур менен токтотуп калбайт, ал улана берет да. Ошол генетикалык эс тутум ар бир адамыбызда, ар бир адамдын өзүндө, как мындай айтканда, табияттын жашоонун коду катары биздин аң сезимибизде, эс тутумубузда, жүрөгүбүздө жашайт да. Ошонусу кандай мына Калыгул менен Барпынын деле, башка ойчулдардын деле өз мезгилинде айткан ойлору бүгүнгө чейин өзүнүн актуалдыгын жоготпой келет да.
Бул топон суу жөнүндө көп жазылды. Ошол эле мен Швециядан сыйлыгын алдым го. Генрих Сенкевич эле потоп деген жазган, ал башкача интерпретация кылган, башка нерсе эми потопту прямом смысле кабыл алган эмес да киши. Анан ошол бул мен чыгармамда бир үй бүлөнүн тарыхы жөнүндө жазылган да. Бул топон суу бар да до потопный период, после потопный период деп. Бул ошол топон суудан кийинки мына келечекте болгон топон суу. Эгер мындай жөнүндө акыл калча ойлоп көрсөк да, мындай бир ушул биздин цивилизация 21-кылым кайсыл бир мезгилге барып топон суу каптап жер шары жоголду деп коелу. Кудайдын амры менен жараткан амры бир үй бүлө калып калды. Полный изоляция. Эч кандай коммуникация жок, эч кандай байланыш жок. Бир арал. Ошондо адамдын жашоосу кандай болот, адамдын ой жүгүртүсү кандай болот, жан дүйнөсү кандай болот. Ушул жерде айтылып атпайбы? Эки баласын дүйнөнү сактап калуу, адамзатты сактап калуу, адамзатты амандыкта калтыруу ушул эле үй бүлөнүн эмесине түштү да, тагдырына түштү да. Ошону сактап кала алабы деген вопрос болду да, маселе болду. Сактап кала алган жок, туурабы? Эң башкысы айтайын дегеним, бул биз үчүн, адамзат үчүн эң коркунучтуу нерсе бул топон сууда эмес, акыр заманда эмес. Мүмкүн ал ушундай бир биздин адамдык, ыймандык бир чектөөбүздү, тормозубузду, рамкабызды кармап турган мындай бир какой-то стержень түшүнүк болушу мүмкүн да, философиялык. Акыр заман болот, акыры дегенчи. Биз акыр замандын жоктугун унутсак, биз адамдык унутабыз да, туурабы? Жоопкерчилигибизди унутсак, адамдык нерсебизди унутабыз. Эртең акыр заман болот десе, бүгүн эмне кылабыз? Барып супермаркетти тонойбуз да, туурабы? Ошондуктан бул нерсе, бул адамды бир рамкада кармап тура турган нерсе да. Анан ушу айтайын деген нерсе, бул бизге акыр замандагы топон сууда коркунучтуу, эң коркунучтуу топон суу бул жүрөгүбүздө болуп аткан топон. Жүрөгүбүздө болуп аткан бүт дүйнөнүн акыр чикири. Биз топон сууну өзүбүз жан дүйнөбүз менен алып келебиз да. Биз ошол топон сууга өзүбүз гана адам гана алып келиши мүмкүн. Жараткандан жазыгынан мурда алып келиши мүмкүн. Себеби биз ошол нерсеге кетип баратабыз да. Ошол нерсе болуп атат, ошол процесс болуп атат. Ооба, акыр заман топон суу эми бул баягы Библиядан келаткан түшүнүктөр, сюжеттер эмеспи? Нух пайгамбардын баягы Биз исламда деле бар, исламда да бар дегендей. Ошондон улам ойлоп атам да. Сиз ошондо Библиядан келаткан ушундай сюжеттерди дагы өнүктүрүүнү мындай бир максат койгондой болуп атасыз да? Албетте, бул ошол сюжетке, ошол нерсеге болгон Библияда эмес, исламда да бар да. Ошол нерсеге болгон менин как бы автордук инверсия деп коет. Инверсиям же интерпретациям деп коет. Ошол аркылуу Чыңгыз Айтматов Ак кемеде бугенен мифин жазбадыбы? Маркестеге көп мындай нерсе бар. Именно ошону негизденип туруп жаздым да, негизденип туруп ошону мындай бир өзөк катары ошонун тегерегиндеги ой жүгүрттүм да. Акыркы Герез деп аталган драмаңыз Англияда BBC тарабынан жазылып алынып, конкурста мындай жакшы баага татыктуу болуп, дүйнөлүк 7 драматургдун катарында сиздин ысымыңыз да аталды. Англияга көп жолу бардыңыз, мейман болуп, анын ичинде жеке королеванын өзүнүн чакыруусу менен барып, ал киши менен да учурашып келгенге мүмкүнчүлүк болду сизде дегендей да. Анан кийин деги эле ушул мындай Улуу Британия жактан, Лондон жака сиздин мындай чыгармачылыгыңыздын көбүрөөк мындай тизгини, таасири ошол жака да мындай көбүрөөк таргансып атат да. Ушул жак менен сиздин кандай чыгармачылык байланышыңыз бар? Англия дегенде, Лондон дегенде албетте биз бул дүйнөлүк цивилизациянын баш өзөгүндө турган бир өлкө да. Мына Англия бир нерсени көрсөттү дүйнөгө. Дүйнөнү багындырып алуунун бир гана жолу бар. Бул курал эмес, же күч эмес, бул тил. Азыр дүйнө жүзү бүт баары англис тилинде сүйлөйт да. Дүйнө жүзү бүт баары Шекспирди жакшы көрөт, сүйөт, сыйлайт, окуйт да. Ошондуктан Англия бул адамзат цивилизациясындагы өзгөчө бир флагман катары менин туюмумдарда. Себеби мен англис адабиятын аябай жакшы көрөм. Ошонун тегерегинде көп окугам деп айтсам болот. Өзгөчө Шекспирдин чыгармаларын окугам. Ошол нерсеге болгон менин өзгөчө бир адамдык симпатиям
чоңда. Мен көп эле болдум Англияда. Ошол биринчи жолу BBC радиосу, BBC 3 деп коет. Ошол дүйнөлүк конкурс жарылаган 2007 жылы, 2006-2007 жылдары пьесаларга. Ошол конкурска катышып, дүйнөдөгү эң мыкты 7 драматургтун чыгармасын тандап алышканда мына бул депчи. Анан ошол эмеге менин дагы пьесам акыркы керез деген өтүп, ошо англис тилинде BBC 3 деп коет, дүйнөлүк драматургиянын эң мыктыларын берген өзүнчө каналда ошол жерде берилди, ошол коюлду. Анан мен ошол пьесаны аткарган актерлорду ысымын карасам, аябай дүйнөгө атагы чыккан актерлор ойноптур да, мен таң калдым англис тилинде. Андан мурда бул 2007 жылы, 2002 жылы Улуу Британиянын королевасы Елизавета айым мени Букингем сарайына чакырганда, бул дагы өзгөчө мага жомоктой болгон да. Мындай жомокто гана болушу мүмкүн да бул нерсечи. Анан ошол чакырганда мен бир эле нерсеге таң калгам да, чакырганда бир себеп, бир эме болуш керек да, именно постсоветтик мамлекеттердеги жаш жазуучулардын тобунда келаткан адамдарды чакырганда ошол чыгармачылыгымдагы башка журналистика деген бул ушул алардын эмесине туура келип калып, ошол чакырды. Мен барып, ошол королева менен жолугуп, эл катары барып, ошондой эле анын сыйын көрүп, сыймыгын көрүп дегендей, ошондой нерсе болду. Бул мага өзгөчө түрткү берди. Буга чейин эле мен ушунчалык улуу Британияны өзгөчө бир сүйүүм болсо, бул жерде таптакыр башка нерсе болду. Дүйнө маңтарылды, теңтерилди деп айтсам болот да. Анан мен бир эле оюм болду да ошол жердечи. Мен ачыгын айтып коеюн. Ошо Англиянын королевасынын жанында турганымда улуу адамдар, Тони Блэйрди көрдүм, жанында эле турдум мындай жердечи. Ушундай улуу адамдар, тиги лорддор, тиги дүйнөдөн келген эң мыкты адамдар. Мен бир кыялда болдум да, чынын айтайын, жашыргым келбейт. Мен королеванын жанында турганда ойлодум дагы, ушул турганымды, ушул королеванын жанында турганды апам көрсө жакшы болот эле депчи. Ушу апам көрүп калса жакшы болот эле депчи. Өмүр бою дыйкан болуп иштеген да, кетмен чабып иштеген адам, аял да, өмүр бою 8 баланы туураткан, өмүр бою кетменден башканы билбеген аял да апам. Анан ошондо бир көрүп койсо кандай сыймыктанабы эле, кандай болот эле деген сезим калды да, эмнегедир да. Анан ошондой көп нерселер болду. Ошол эле учурда мен өзүм өмүрүмдө биринчи жолу Шекспирдин театрын көрдүм. Барып 2 спектакльдин королдор менен Ромео и Джульеттаны көрдүм. Ошол Шекспирдин тушунда доорунда кандай ойнолсо, ошол бойдон ошондой көрсөтөт да. Бунун өзгөчөлүгү ушунда да. Эч кандай свет, ана-мына жок, азыркыдай. Жөн эле мындай кандай болсо ошондой нукура ойнойт, күндүз ойнойт. Туруп алып көрүшөт, тиги эмеде ложада отуруп алып, ложада эле эмес, ошо эски эмеде мындай тепкич, ошол жерде отуруп алып көрүшөт. Бирок ошондо мен бир нерсеге таң калдым. Шекспирге болгон өзгөчө культ бар да, өзгөчө чоң. Булардын, мисалы үчүн биз Манас дейбиз го, Манас, кыргыздын духу Манас дейбиз. Англиянын духу Шекспир. Себеби ар бир англичанин Шекспирдин чыгармасын жатка билет. Үзүндүсүн жатка билет. Же качандыр бир жерде өзү ойногон, ушундай да. Ошол сагандай бул маданият менин чыгармачылыгыма өзгөчө чоң таасир берди деп айтар элем. Кийин романым чыкты, Кара деген. Мен Лондон университетинде болду, ошол китепти презентация кылганда жолукканда ошол жерде болду презентация. Кембриджде болду ошол романды презентациясы. Анан азыр бүгүнкү кезде ошол Англиянын парламенти, улуттук китепканасында ошол менин романым бар да. Анан ушул мага чоң түрткү берди деп ойлосом, дүйнөм таптакыр өзгөрүлдү десем болот да ушул. Эми адабияттын, калемгерлердин бул жашоодогу миссиясы жөнүндө сөз кылсак. Бул жөнүндө бирдиктүү көз караш жок. Ар качандыр ар кандай көз караш, анан талаш пикирлер болуп келген. 19-кылымдагы атактуу орус ойчулу Виссарион Белинский элдин чыныгы турмушунан ажыраган, элдин мындай үмүт тилегин чагылдырбаган, өз казанда өзү кайнаган адабияттын кереги жок деп сындап чыкканын жакшы билесиз. Мына ушундай көз караштагы макаласын жакында экс-президент Роза Отунбаева дагы жарыялады. Биз Бурулайдын коомунда жашап атабыз дейт. Үй бүлөдөгү зордук зомбулук күчөгөн,
ушундай коомдо жашап атабыз, бирок коомдогу ушундай оор, көзгө чиркөө болгон көрүнүштөрдү биздин акын жазуучулар негедир жазбай атат? Коомду өзгөртүүнүн, коомду тарбиялоонун бир мындай каражаты катарында жардам бербей атат деп кичине капа болгондой пикирин жазыптыр да. Муну ушул жерде жалпы кыргыз жазуучуларынын атынан сиз кандай деп бир жооп айтат элеңиз? Өзөгү бар да бул көз караштынчы. Себеби адабият ошол мезгилдин ошол алгоритмин сезип турган, мезгилдин мүнөзүн, мезгилдин турмушун, мезгилдин философиясын, мезгилдин кубулушун сезип турган өзгөчө бир көркөм чыгарма да. Көркөм чыгарма, көркөм жанр болуп эсептелет. Албетте ар бир коомдо болуп аткан окуялар бул биздин адабияттын фабуласы болуш керек. Мына өзгөчө мына кийинки болуп аткан чыгарма мезгилдеги болуп аткан ар кандай төбө чач тик турган окуялар албетте өзүнүн чагылышын көркөм туунду катары, көркөм образ катары, көркөм адабият катары ордун табыш керек деп ойлойм да. Эми жазуучунун миссиясы деп атасыз. Жазуучунун миссиясы бул биринчи кезекте ушул илгертен бери эле Шекспирден тартып Айтматовго чейин эле бул адамдагы адамдыкты чагылдыруу, көрсөтүү. Жазуучунун эң башкы каарманы бул адам болуш керек да. Адам мезгилдин фонунда болуш керек. Бүгүнкү адабияттын демин, динамикасын сезген, азыр мындай айтканда бир сынчыл ой көз карашта жок да. Бүгүн адабиятка берилип калды да өзүнчөчү. Ар ким кандай түшүнсө ошондой кабыл алып калды. Мына дүкөнгө кирсеңиз китептен көп нерсе жок турабы? Ошондой бүгүн чыныгы адабият кайсы, адабият зөрүгү кайсы, анан кийин жөнөкөй эле жазмакерлик кайсы экендиги чоң суроо болуп калды. Андан жазуучу бул лакмусовый бумагадай да ар нерседе коомдун нерсесин бат кабыл алыш керек да, бат нерсе сөз керек, түш керек, ошол ага таасир бериш керек. Мына болуп аткан жана бурулай деп атабыз. Ошол нерсенин баардыгы бир көркөм түйүмдан өтүш керек да, чтобы элге, окурманга жеткирүү үчүн ал көркөм адабияттын мүмкүнчүлүгү чоң да, эмоционалдуу таасир берүү күчү да күчтүү. Bunun bardыгы эмнеден болуп атат? Деги эле биздин коомдук кубулушка ой айтуу, же пикир айтуу, көз караш айтуу маданиятыбыз Кумул түшүп баратат. Активдүү болбой калды да. Биринчи кезекте ал интеллигенциядан байкалат да, интеллигенция. Азыр бүгүн караңыз, саясий аренаны башканы караңыз, кимдер чыгып атат, кимдер чыгып алды. Мына бар көрүп эле айтып атпайбызбы? Бул саясатта, анан кийин коомдук турмушта мындай айтканда люмпинизация болуп атат да, люмпинизация болуп атат. Азыр билимдүү, илимдүү адамдар экинчи планга чыгып калды, үчүнчү планда туруп калды. А интеллигенция болсо акыркы 30 жылдыкта өзүнөн өзү эле мокоп жоголду. Интеллигенциянын сөзүн уккан адам жок. Эгер бир мындай бир ошол мезгилге туура келбеген неординарный ойлорун айтса, алар ошол үчүн запы жеп калгандар да болгон да. Мен айтар элем, албетте бүгүнкү болуп аткан процесстер бизди уктатпаш керек да. Уктатпаш керек. Биз ошол жөнүндө ойлонушубуз керек. Эгер эң эле коркунучтуу нерсе биз ошого кайдыгерлик көз караш менен мамиле жасай турган болсок, анда биз бүгүн коомду жок кылып алабыз да. Сөзүбүздү корутундулап жатып, ошо аягында бир тамаша кыстара кетейин. Чыңгыз Айтматов атагы чыгып калган мезгилде белгилүү сынчы Салижан Жигитовдон сурайт дейт. Бул артыбызда чыгармачылыктын дүртү кандай? Кандай бир жаш акын жазуучулар чыгып келатат десе, Салижан эке айтат дейт, чике эч кам санабаңыз, артыңыз жымжырт депчи. Сизден кийин же катарлаш кошулган, ушул адабиятка келген калемгерлер жөнүндө эмне айта аласыз? Улут болгондон кийин улуттун учу куру болбойт да. Анан ошондуктан бул өзү адабият өзү жандуу процесс да. Процесс бул дайыма жүрүп турган, дайыма бир эстетикадан экинчи эстетиканын эволюциясы болуп турган өзгөчө бир табигый көрүнүш. Албетте мынау кийинки келаткан муундардын арасында дагы биздин чоң үмүтүбүздү жараткан мыкты жазуучуларыбыз бар. Жаштар өсүп келатат. Мен өзгөчө жаштардын чыгармачылыгына көп маани берем да. Мисалы көп бир 5-6 эле акындын
китебине өзүм баш сөз жазып бердим да. Себеби жаштарды колдой билиш керек да, колдоп, аларга өз учурунда ушул кандайдыр бир дем бериш керек. Бул улуулуктун бир өзгөчө бир сыпаты болуш керек, сапаты болуш керек деп айтам да. Мисалы үчүн Арслан Койчиев айтат, Бакшы менен Чыңгызхан деген романды жазды. Мен жаздым. Акыркы соңку кездерде жазылган романдардын алдыңкы сабындагы чыгарма деп айттым. Чыгарма деп жаздым. Бул менин көз карашым. Мүмкүн башкаларда башка көз болсун, бирок менин көз карашым. Бул биздин болоктан кубулушу сөзсүз түрдө кубатташыбыз керек да, кубатташыбыз керек. Бизде эч качан эгоизм болбош керек. Мына чындыгын айтканда биз жаш кезекте канча токмок жедик дегендей аксакалдар четке эметип коюп, ушундай кыйын болчу да мындай чыгышчы. Ошол аксакалдар азыр деле бар дегендей. Анан кийин мындай жаштарга жол көрсөтүп, баш сөз жазып же мындай дем бергендер чындыгында чанда болгон да. Мен да сыймыктанам, мына Айтматов өз кезегинде 2008-жылы менин китебиме баш сөз жазып чыгарган. Ушунчалык Айтматов ушундай баа бергенден кийин өзүң моралдык укугуң жок болот да, начар нерсе жазгангачы. Ошонусу андай мына Арслан Койчиевдин романы мыкты романдардын бири. Акындарыбыз өзгөчө мына жаш акын жазуучуларда эмеде көп эмелерге өзүнчө бир үйүргө айтат, билинбеген мененчи. Үйүрдүн келгени жакшы да, ал топтун өзүнчө бир плеяданын келгени жакшы. Себеби алар бирөөнү жана айтып атпайсыңбы, лидер деп, алдыңкы ошол чыгармачылыктагы лидердин бирөөсүн алып чыгат да. Жаңы бир көз караштар, жаңы бир эстетиканы белгилей турган чыгармачыл адамдар болушу мүмкүн. Адабияттын кайра жаралышы болушу күтүлүп атат да. Албетте мен ошол жаштарды ошол эстетикалык багытта мындай бир чыгармачылык улантышын каалар элем. Айтып коюш керек, мына акындардан Нарсулуу Күргүбаеванын поэзиясын өтө баалайм. Жаштардан Зайырбек Ажыматов эрте өтүп кетти. Жыгалбек Касыболотов, ошол жаштардын чыгармаларында мындай бир изденүү бар да, изденүү бар. Анан буйруса, ошолор биздин улуттук адабияттын мындай бир туусун көтөрүп кете турган деген ой, тилек бар. Жакшы ысымдарды атап өттүңүз. Ылайым ошол сиз атаган ысымдар биздин кыргыз адабиятыбыздын мындай кайра жаралышын камсыз кылган, эрендин сансын гүлдөгөн доорун камсыз кылган каламгерлер болуп чыксын деген жакшы тилек менен анда маегибизди аяктайбыз. Рахмат сизге. Рахмат.